Adamдын тагдыры, адамдын өмүрү бир Кудайдан эми өкүнүчтүүсү адам өлгөнү болуп атат. Кайсы бир инсан болсо да бул жашоого укуктуу. Анан кырсык болду, эми аны Кудай өзү билет. Кармаганда балким өлбөй тирүү кармап, соттолуп эгер күнөөлүү болсо, күнөөсүз болсо сот аныктаганда билмекпиз да. Анан эми бул жерде кандай болуп калган, эми коомчулук деле баары эле билип атат да. Менин оюм ар бир адам жашоого укуктуу. Анан бул жерде эмне болуп кеткени аны мен кабарым жок. Но бирок кырсык кашкабактын ортосунда дейт, балким түшүнбөстүктөр болду, же кандай болду. Аны эми ошол учурда операция жүргүзгөн маалда алардын ар бир инсандын психологиясы бар да. Балким кооптуу болуп көрүндү, же балким бир башка нерсе болду. Аны эми ошол кишилерден сураш керек го дейм. Мен инсандын өмүрү, кайсы инсандын өмүрү кыйылса да мага өкүнүчтүү. Кандай адам болсо да, кичинекей бөбөкпү, чоңбу, ал криминалдашып жүргөн инсан болобу, башкабы, анын жашоосуну алганга биздин жеке инсандын өзүнүн укугу жок. Эми бул жерде кырсык болду деп эле ойлодум мен.